Армения Казакстанга аскер кызматкерлерин жөнөттү. Армения Казакстанга 70 аскер кызматкерин жөнөттү. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Армения аскер кызматкерлерин ЖККнын уставына ылайык жөнөттү. Алар Казакстандагы нааразычылык акциялары учурунда стратегиялык маанидеги объектилерди коргойт деп жазылат маалыматта. Буга чейин Орусиянын аскер кызматкерлеринин Казакстандын Алматы шаарына жөнөп жаткан видеосу жарыяланган. Кечээ Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөргө кайрылганы айтылган. Тажикстан Казакстанга 200 аскерин жөнөтөт. Тажикстан Казакстандагы кырдаалга байланыштуу Алматы шаарына 200 аскерин жөнөтөт. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы өздүк булагына таянуу менен Тажикстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык аскерлер ЖККнын алкагында Казакстанга барып, коомдук коопсуздукту камсыздоого жардам берет. Буга чейин Орусиянын аскер кызматкерлеринин Казакстандын Алматы шаарына жөнөп жаткан видеосу жарыяланган. Кечээ Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөргө кайрылганы айтылган. Эске салсак, Казакстанда 1 январдан тарта газдын кымбатташы себептүү нааразычылык акциясы башталып, 4 январда митинг курчуп, өлкөдө баш аламандык орун алган. 5 январда казак өкмөтү отставкага кетти. Бирок эл дагы деле тынч элек. Казакстандагы кырдаал. Орусиянын аскерлери Алматыга жөнөп жаткан видео тарады. Орусиянын аскер кызматкерлеринин Казакстандын Алматы шаарына жөнөп жаткан видеосу жарыяланды. Видеону База басылмасы жарыялады. Алар бир нече саат мурун Алматыга учуп кетишкен. Азыр аскерлер даярдалып, бир нече сааттын ичинде шаарда кызмат өтөй башташат. Алматынын жанындагы аскер бөлүктөрүнүн аскердик даярдыктары күчөтүлдү деп жазылат маалыматта. Буга чейин Алматы шаарынын борбордук аянтына адамдар чогулуп жатканы кабарланган. Шаарда интернет иштей элек. ЖККнын тынчтык орнотуучулары Казакстанга келип тапшырмаларды аткарууга киришти. Жамааттык коопсуздук келишими уюму тынчтыкты орнотуучу күчтөрүн Казакстанга жөнөттү. Бул туурасында РИА Новости ЖККнын катчылыгына таянуу менен билдирди. Тынчтык орнотуучу контингенттин курамына Россиядан аба десанттык аскерлер бөлүгү кирген. Россиянын аба космостук күчтөрү авиациясынын аскердик транспорттук учактары россиялык тынчтык орнотуучуларды жеткирет деп билдирген катчылык. Ошондой эле тынчтыкты орнотуучу бөлүктүн алдыңкылары Казакстандагы тапшырмаларды аткарууга киришкени белгиленген. ЖККнын тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн башкы тапшырмасы мамлекеттик жана аскердик объектилерди кайтаруу, ошондой эле укук коргоо органдарына көмөктөшүү. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, ЖККнын алкагында Кыргызстандан Казакстанга тынчтык орнотуучу күчтөрдү жиберүү маселесин карайт. Ал эми түндө президент Садыр Жапаров ЖККнын өлкөлөрүнүн бир катар лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Белгилей кетсек, 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда баш аламандык уюштургандарды сырттан даярдалган террордук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн ЖККдан жардам сурады. Андан соң уюмдун жетекчилиги тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. ЖККнын күчтөрү аскердик инфраструктура жана башка объектилерди кайтаруу үчүн барат. Эрбол Султанбаев: аскерлер Казакстанга жөнөтүлсө, митингчилерге каршы колдонулбайт. Кыргызстандык тынчтыкты орнотуучулар стратегиялык маанидеги объектилерди кайтаруу үчүн гана тартылаары айтылды. Эгер кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук бериле турган болсо, алар тынчтыкты орнотууга гана тартылат. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында, кыргызстандык тынчтыкты орнотуучулар стратегиялык маанидеги объектилерди кайтаруу үчүн гана жиберилет. Эгер Жогорку Кеңеш макулдук бере турган болсо, ЖККнын уставына ылайык кыргыз аскерлери жамааттык күчтөрдүн курамы менен жөнөтүлөт. Өзгөчө белгилей кетсек, кыргызстандык аскерлер Казакстандагы акциянын катышуучуларынын аракеттерине аралашпайт. Алар тынчтыкты орнотуу иштерин жүргүзөт, деди Султанбаев. Учурда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, ЖККнын алкагында Кыргызстандан Казакстанга тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жиберүү маселесин карап жатат. Ал эми түндө президент Садыр Жапаров ЖКК өлкөлөрүнүн бир катар лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Белгилей кетсек, 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда баш аламандык уюштургандарды сырттан даярдалган террордук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн ЖККдан жардам сурады.
Андан соң уюмдун жетекчилиги тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. ЖККнун күчтөрү аскердик инфраструктура жана башка объектилерди кайтаруу үчүн барат. Ооруп жатканы маалымдалган Камчыбек Ташиев жыйынга катышты. Пневмония менен ооруп жатканы маалымдалган УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Казакстандагы кырдаал боюнча парламентте баяндама жасайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Маалыматка ылайык, бүгүн 6 январда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чукул жыйынын өткөрдү. Анда Казакстандагы чыңалуунун күчөшү жана өзгөчө кырдаалдын киргизилишине байланыштуу өлкөдө түзүлгөн учурдагы коомдук саясий абал талкууланган. Ошондой эле кыргыз-казак чек арасындагы абал жана Кыргыз өлкөсүнүн аймагына кылмыштуу элементтердин жана курал-жарактардын кирүү коркунучу ыктымалдыгы боюнча күч ведомстволорунун жетекчилери баяндама жасаган. Соңунда Жогорку Кеңештин чукул жыйынын өткөрүү демилгеленип, анда Камчыбек Ташиев баяндамачы болуп дайындалган. Ошондой эле ага Казакстандагы окуялардын өнүгүүсүнө реакция кылуу боюнча өкмөттүк штабты ыкчам жетектөө милдети жүктөлгөн. Ал эми Жогорку Кеңештин жыйыны кворум жоктугуна байланыштуу 7 январга жылдырылды. Кыргызстанда автоунаа газынын баасы 2-3 сомго арзандашы күтүлүүдө. Жакын арада Кыргызстанда суюлтулган газдын баасы 2-3 сомго арзандашы күтүлүүдө. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Азырынча баа эмненин эсебинен арзандай турганы так айтыла элек. Буга чейин автогазга суроо талабын өскөнү айтылып, ошол себептен баа өзгөрүүгө дуушар болгону белгиленген. Мамлекеттик агенттик бааларга мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында Бишкекте суюлтулган газ болжолу менен 36-37 сом экени маалым болгон. Кыргызстанда газ Россия менен Казакстандан импорттолот. Мындан тышкары Армениядан, Өзбекстандан, АКШдан, Франциядан да анча көп эмес көлөмдө алып келинет. Кыргызстанда автогазга болгон баалардын өзгөрүүсү ушул мамлекеттерде дүң баанын өзгөрүүсүнө байланыштуу деп айтылат маалыматта. 2020 жылы импорттолгон газдын баасы 45 000 тоннаны түзсө, 2021 жылы 70 000ден ашкан. 2017-2019 жылдар аралыгында суюлтулган газ Чүй облусунун Жунда заводунда жылына 50 000 тоннага чейин өндүрүлчү. Садыр Жапаров Бишкектеги соода борборду кыдырып жүргөн видео тарады. Айрым ЖМКлар Жапаров күндөн коргоочу көз айнек сатып алганын жазды. Садыр Жапаров Бишкектеги ГУМ соода борборуна барды. Бул туурасында сүрөт, видеолор аталган мекеменин Instagram баракчасына жарыяланды. Анда мамлекет башчы бүгүн соода борборго келгени, эл жылуу маанайда учурашып, сүйлөшүп, сүрөткө түшкөнү жазылган. Айрым ЖМКлар Жапаров ал жерден өзүнө күндөн коргоочу көз айнек сатып алганын жазды.